Кыргыз тест бүгүнкү күндө улуттук тил комиссиясынан бөлүнүп атабы? Кеңештин ошо бүгүнкү токтомунда көрсөтүлүп атат. Улуттук кыргыз тест болсун деп. Ушул өзүнчө улуттук кыргыз тест болсо, ушуга күч кошулуш керек, дем берилиш керек. Мен бир сунуш айтат элем. Мисалы, ООРТ деген бар, Билим берүү министрлиги отурасыздар. ООРТда бал алып атышпайбы? Бал менен аныктап окуу жайга өтүп атпайбы? Ошолорго кыргыз тили, кыргыз тесттен өтүп туруп, ошол балга дагы кошумча бал берсе кызыгуу болот. Кызыгуу болот да. Ошондо студент болуп келаткан окуучу, мен кыргыз тилин билбесем, жанагы балыма бал кошулбай калат деген ой болуш керек. Экинчи нерсе, ушул кыргыз тестти биз кадыр көңүлсүз, кадыр колкосуз, коррупциясыз алып кетиш үчүн аны тез арада жолго коюп, бекемдеп, себеби бул биздин мисалы чет өлкөгө барып аткан жарандарыбыз бар, мигранттарыбыз бар, ошолорго дагы жол ачып берет эле да, башка тилди билүү боюнча дагы. Туурабы? Ушуну мына кандай кылыш керек? Ошол мына азыр токтомдун негизинде өзүнчө бөлүнө турган болуп калса, кыргыз тесттин отурган жерин көрүп атасыздар, мышык ыйлаган абалда отурат. Туурабы? Ал жерде орой тил менен айтканда, мына тилибизге болгон мамиле. Көчөдөгү сел саяктарда кандай жерде жашабай калды азыр. Аларга дагы өзүнчө жайлар мамлекеттик деңгээлде курулуп атат. Кыргыз тестке бүгүнкү күндө жер төлөдө жашап атканына уялышыбыз керек. Ошол маселелерди чогуу карап, тилибизге бир жапатырмак токтомго кошчу, жанагы жерде алымча кошумчасы болсо, кошуп кетели. Дагы сунуштарды берели.